Эл ичинде кездешчү адеми буюмдарындагы ар кандай формадагы мазмуну терең сайма көчөттөрү азыр да көнөрбөй келет. Дал ушул көркөм кол өнөрчүлүгү менен аректенген Дана Гүл эже менен таанышабыз. Саламатсыздарбы? Биз Чак айылындабыз. Чоңал районунда Тоолордун этегинде жайгашкан айыл. Чакан айылдын тургундары мал багуу жана жер иштетүү менен аректенишет. Биздин кол өнөрчү эжебиз да үй бүлөсү менен ушул айылда жашайт. Чактын эли өтө мээнеткеч келет. Ар бир үйдө сөзсүз мал жандык болот. Өзүнүн негизги кесиби жана кошумча хобби катары бир өнөрү да болот. Чак эли өтө мээнеткеч эл. Көбүнчө биздин Чак эли мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен алектенебиз. Андан сырткары аялдар үйдө туруп кол өнөрчүлүк кылабыз. Биз Дана Гүл эженин үйүнө келгенибизде алар жолдош экөө мал саап, талаага айдаганы даярдап жатыштыр. Мен да карап турбай жардамга кириштим. Эртең менен туруп кайта эле баягы күнүмдүк тиричилик, уйларыбызды саап, сүтүбүздү тартып. Ушу кайталанбай тиричилик бизде. Анын арасында сайма саябы да жетпес. Ооба, ортолукта сайма саям, шырдак шырыйым, таар согом. Быйыл суук эрте түшүп алды. Мага бербейсиңби, бир аракет кылып көрбөйүнбү? Макул, алып бер. Этек берейинби? Этек керекпи же жөнөтүлсө болору? Жок, сүт чачырайт. Этек кийбесе сүт чачырап агала болуп каласың. Ошо этек халаттарды кийип алып сайбыз да. Бирден эмчекти кармаганда колуңуздун дасы жетпей калат. Манияктан мындай узун сыдырсаңыз өтөдө. Биздин үй саганыбыз жактыбы? Жайында келип жайлоого чыксаң болгудай. Биз жазык иши сайбыз үйдө. Жайында жайлоого. Мына жак эмчегин сайбырсың аркасындагы. Бул бир эмчек өзү сәл катыгыраак. Sizge kaytardım nurmaga. Da kıyın nerse eкен. Kollarım talып калат экен. Күн дагы суук дегиле. Колумуздагы бир, колуң катып калганы эки экен да. Ошонун баарын чыдап жасап аткан Дана Гүл эже. Кудар айдап кетти. О, сизде көп чыгат экен, а? Сен ашта тартсаң, катып тарсаң. Кырпак келсин да үзүп алам деп. Үзүлбөйт пиширген эмчектери. Муну пиширип тартабыз, каймак кылабыз. Коркпой каттуу тартып бериш керек экен да. Ооба. Анан узун тартыш керек экен, туура? Ооба, узун кылып сыдырып тарсаң өдөдөн паска сүт көп. Сүт сыдырып түшө берет. Суукта уй саап, жылуу үйдө сүт тарткан чындыгында башкача сезимдерди берет экен. Эң башкысы азыр жаңы каймактан даамсызам деген гана ой. Айылыбыздын нукура таза сүт азыктары. Ооба, бизде Чакта бардык үйдө мал кармайттар. Жайында чогуу жайлоого чыгып кетебиз. Айылдарга бөлүнүп 15-20 үйдөн болуп боз үйлөр тигип жайлоодо отурабыз. Сүзмө куюп, курут кылабыз, майларыбызды маска май кылабыз, сары май кылабыз. Маска кылып карындарга салып кышка сактайбыз. Андан тышкары дыйканчылык кылабыз. Картошка эгебиз, буудай, арпа, бардык ишти чогуу бүтүрүп, бири-бириге жардам берип бизге иш кылабыз. Ооба, балдар да ушу бизди көрүп тарбия алсын деп өзүнүн жолубузга салып жатабыз. Көбүрөөк жазында суу сугараттар, чөп чабаттар, картошка чабат, кашка сугарат, эркектердин көбүнчө иши сугат. Бош убактыбызда малды эртең менен даярдап, сүт бүтүүбүздү жыйынтыктап алып, ортолукта бош убактыбызда сайма саябыз, шырдактарды тигебиз, таар куруп, таар согобуз, койлордун жүнүн өзүбүз кыркып алып, жибирибиз, кийиз кылабыз. Койлорду, козуларды мен өзүм эле кыркам. Балдар барып кырсын дебейм. Мал караганча эле койлорду, козуларды өзүм кыркып алам. Биздин эркектерибиз билбей кой кырканды. Постоянно өзүм кыркам, койду да, козуну да. Өнчөмчөлөр тийишип калат, Дана Гүл менен жарышкыла, баары аркада каласыңар деп. Кийиз кылып алып, боз үйлөрдү жабабыз, шырдактарды кылабыз. Жибирип
Tağlardı, bilemderdi soğuğuz. Ena bir burak durmayın mı? Evet, bırak. Bolu da var, tasıkır. Katırak burası. Ha, katırak ha? Katı burası gibi. Özün sağan sütten özün kaymak жасап, çıkan kaymaktan may жасап. May жасайбыз. Maydan жаңдай çavatılарды жасайбыз, katlama жасайбыз, özümüzün Kırgız'ın ulutluk tamaktары. Болды, бүттү. Түн? Бүттү. Токтойбу? Токтой эмес. Мына достар, эртемен туруп уйду саадык, каймагын тарттык. Айылдын таңы менен тааныштык. Эми биз көздөп келген Данагүл эженин кол өнөрчүлүгүнө да жетип келдик. Шырдак. Шырдакка? Жээк дейбиз. Шырдакты жээк дейбиз азыр. Ооба. Шырдакты биз жаңгы койлордун жүнүн кыркып, тытып, жууп, кийизди кылып, mana ушундай оймолорду жасайбыз шырдактарда. Азыр оймолордун баарын өзүңүз жасап чыккансыздар, Ооба, өзүм жасап, өзүм колумдан чыккан. Шырдактарды жасап, кыздарга сеп кылабыз. Өзүбүздүн үйлөргө салабыз. Көбүнчө биз боебой натуралный кылып жасайбыз. Кол өнөрчүлүк, сайма саю сизге каяктан келген? Бул мен өзүмдүн апамдан үйлөнгөнмүн. Менин апам өзү ушу чебер аял эле апам үйрөтүп кеткен. Энеден кызга өтүп кеткен эдем эле? Ооба. Энеден кызга өткөн мурас экен бизге. Мен дагы кызым үйлөнүп жатат. Жээктеримди чыйратып берет. Жээкти өзүм ийип берем, кызым жанында отуруп чыйратып берет. Анан өзү тиккенге дагы кызыгат, сен кичинесиң деп мен ончо иш кылдырбайм. Мурдакылардан айырмасы барбы? Мисалы, сиздин энелериңиз тигип жүргөндөн азыркылардын айырмасы. Мурдагылардын азырлардын айырмасы бар. Мурда биздин энелерибиз бул шырыктарды дагы бирден жүндү ийирип алып, жүн менен шырып чыккан жүн жип менен. Биз азыр машина менен де баягы магазин жиптери менен шырып коебуз дагы, жээктерди колдо ийирип койун жүнүнөн басабыз. Айырмасы ошол, олор колдо шырыган. Ош таар кечте фестивалга барып, саймадан биринчи орунду алып, грамота алып келгенмин. Таар боюнча дагы ошол фестивалга катышып, биринчи орунду алып келгенмин. Азнаны жасап атасыз. Бул буйртмабы? Жок, мен өзүм эле үйгө жасап салайын деп жасап жатам. Үйгө? Ооба. Мына дегиле буйртмалар каерден көп чыгат? Кыргызстанданбы же чет өлкөдөнбү? Буйртмалар бизге азыр көбүнчө эле өзүбүздүн айылдан эле. Анан чет жакылардан майда сидушка бай отургучтар, майда шырдактар гана заказ болот. Биз чоң, мана чоңдор өзүнүн айылга гана. Айылдагылар кыздарга сепке, ошолорго заказ кылышат. Ошондо эмне жасайсыздар көбүрөөк? Көбүрөөк шалча. Шалча. Ооба, шырдак жерге салган. Ошол таар, оймолорду заказ кылышаттар сепке. Жасап беребиз. Ушу шырдакты жегин сайып бүткөн бир жума ашык убакыт кетет. Ортосун гана мындагы чеке ууланып, чет салынат, ого дагы бир жума ояк бuyog'u бир айда бүтүрөбүз да. Өзүбүз бак коюп алганбыз. 1 метр квадратын 2000ден жасап беребиз. Жүндү ийирип, андай кылып кабаттап чыйратып алышың керек. Ийне, жип, кайчы, ошолор даярдап алып эле сайма сая бересиң. Ошондо жип ийриткени мен аны тактайча алышым керекпи? Яны өзүм жасап аламбы? Ийикти өзүң эле жасап аласың. Ийик керек болот экен бизге? Ийик керек болот. Ийикти өрүктөн жасабасаң жакшы болот. Өрүктөн жасап, таштан ийик баш жасатып аласың, салмактуу болуш үчүн. Ийик баш болбосо ийик айланбайт. Ийик баш салганда салмак ташып, ийик жакшы айланат. Жипти каяктан алам? Жипти койдун жүнүнөн ийирип аласыз да. Анан өзүңүз ийире албасаңыз, бирөөлөргө заказ берсеңиз, жасап берет. Канчага жасап берет мисалы? 1 кило жип ийрисеңиз 500 сомго ийирип даяр кылып берет. 1 килограммды 500 сомго ийирип берет. Аны ошол ийрилген даяр жипти? Даяр жипти өзүңүз сая бересиз. Натуралный кылам десеңиз, натуралный кыласыз. Анан боек кылам десеңиз, чоң казаңдарга боектор бар, сат боек. Бир боек канча турат? Бир боекту биз кашыгын 35 сомдон алабыз.
1 кашык 35 сом. Ооба. 1 кило кийиз боёткан болсо 2 кашык 3 кашык гран кетет. Саймачылык өнөрдү. Теги эле кол өнөрчүлүк. Бардыгы эле өздөштүрүп кете алабы же? Буга да шык керек да. Буга да шык керек. Шык болбосо өздөштүрө албайт. Ар кайсы нерсеге шык керек да. Азыр бирок сиздин шакирттериңиз сиздин кыздарыңыз өзүңүз. Ооба, менин шакирттерим, өзүм кызым, келиним бар. Келиңиз дейт ошо. Жардам берет, ошолор үйлөнүп. Өзүм энемди акылчуу бияка келип, кайненем да чебер аял болуп, бизге келиндерге ушул иштердин баардыгын үйрөтүп өткөрүп берип кетти. Мына паска саясындагы астагы кол менен кайта. Ооба. Эми астагы кол менен тартып, кайта үстүнө өткөрөсүң. Карадан. Жерден чыгарабы, карадан? Кара жактан чыгат. Чыкты. Тартып алып, эми жээкти ортосунан сайып өткөрүп алып. Жээк деп жипти айтабыз, Жээкти бул жипти айтабыз. Бунун ортосуна сайгам. Ортосунан сайып, кайта актан паска өткөрөсүң. Чебер болом десеңер, эң башкысы зрение керек экен, колдун күчү керек экен. Ол кийизден менен өтүшү бир аз кыйыныраак экен. Дана Гүлеже менен Сүйүн байке балдарына татыктуу тарбия беришип, турмуштун ысык суугуна чыдамкай кылып тарбиялашып, алардын келечегине керек болгон баардык өнөрдү үйрөтүшкөн. Эми мынтип экөө нерелен эркелетип, кыздан кызмат, уулдан урмат көрүп отурган кези. Дана Гүлекөзүн 6 уул бир кызыбыз бар. Балдарды тарбиялап келин алдык. 2 неберем бар. Кичинеден тиричилик кылып атабыз, дыйканчылык кылабыз. Ошол жазында жайлоого чыгабыз. Жайлоодон келебиз. Балдарды тарбиялап окуттук, үйлөдүк. Жакшы отурабыз. Мен дагы апама окшоп кол өнөрчү болгум келет. Апамды урап кийиздерди тикким келет. Жиптерди чыратып, алардан таар согуп, ардемелерди кылгым келет. Апама окшоп мен дагы кийиз тиккенди жакшы көрөм. Кайсыл жерде жашабайлы? Шаардабы, айылдабы? Үй бүлө кирешесин көбөйтүү сиздин гана колуңузда экенин унутпаңыздар. Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Жолукканга чейин саламатта болуңуздар.